Сузак районун аралап өткөн 3 дарыя болсо, андан шагыл кум казган 20 жеке тарап бар. Булар мыйзамдуу түрдө казуу иштерине уруксаат алышкан. Бирок текшерүү учурунда көпчүлүгү казуу эрежелерин одоно бузгандыгы маалым болгон. Учурда жеке ишкерлери менен тийиштүү кызматкерлер жыйын өткөрүп, бул маселени талкууга коюшту. Эми 3 ай аралыгында бир да казуу иштери жүргүзүлбөйт. Айрым компаниялар лицензияларынан биротоло ажырап калуусу да күтүлүүдө. Бул биринчиден бул чоң нарушение. Эмнеге алып келет? Биринчиден бул нарушение силердин лицензияңарды токтотууга 3 айга чейин. Эгерде нарушенияларды жокко кетирбесеңер же устранять этпесеңер, анда полное аннулирование. Жеке ишкерлерге лицензия берүү мүмкүнчүлүгү жакын ортодо жергиликтүү бийликке ыйгарылат. Эгер бул демилге ишке ашса, анда башаламан казгандарга катуу чаралар көрүлөт деп ишендиришүүдө. Уруксаат кагаз алуу жолдору да бир топ татаалдаштар айтылууда. Лицензия берүү жагын жергиликтүү мамлекеттик администрацияларга берилет деген сунуштар келип атат. Эгер ошондой сунуш келген учурда жанагындай өздөрүнүн каалаган жеринен каздырбастан биз ошол кооптуу болгон жерлерди, кээ бир учурларда ошол суунун нугунун бурулуп кетишип элдерге зыян келтирип, же болбосо айдоо жерин, же болбосо үйүнө кооптуу жерлерди көңүл бурмакпыз. Бизге болгон жакшы иш-чара болуп калат эле. Себеби жыл сайын МЧС министерствосунун тарабынан бир канча миллиондогон акчалар ошол багытта сарпталып атат. Экотек инспекция болсо лицензиянын мыйзамдуу экенин гана көзөмөлдөй алат. Эгерде жеке ишкердин уруксаат кагазында кынтык болсо, дароо ал тараптын ишмердүүлүгүн токтотушат. Ал эми дарыяларды башаламан казгандарды жергиликтүү бийлик көзөмөлдөөгө тийиш. Булар өзүнүн условиясы бар да, ошол боюнча иш алып барыш керек. Эгер мыйзам бузуу болсо, мисалы үчүн разведка алып туруп, бул изилдөө жүргүзбөй, может сатып атышы мүмкүн, элдерге сатышы мүмкүн, же болбосо бир ишканаларга алып чыгышы мүмкүн. Мына ошолду биз мыйзам чегинде карап, анан ошолорду мыйзамдуулукка алып келишибиз керек да. Эскертүү беребиз. Эскертүү кагазын беребиз. Ошондон кийин анан эгерде эскертүү кагазын аткарбаса, биз ошондон токтотуп коюш хакыбыз бар да. Жеке ишкерлер мындагы таш шагыл казууда эрежелерди так сактабагандыктан учурда суунун көлөмү ар тарапка бурулуп кеткен. Кала берсе, мамлекет тарабынан жыл сайын миллиондогон суммага курулган дамбаларга да чоң зыянын берүүдө. Мыйзам боюнча казуу иштери сай жээгинен жок эле дегенде 50 метр ортолукта болууга тийиш. Дарыядан инеттик заттарды казгандарды биротоло жок кылууга такыр болбойт. Анткени калктын шагал ташка болгон суроо талабы жогору. Ошол себептүү дарыядагы казуу иштерине жаңы жоболорду иштеп чыгуу жагы пландалууда. Антпесе 3 айдан кийин кайра эле эски көрүнүш орун алары талашсыз. Инерттик материалдар бериш керек. Бирок ошол инерттик материалды алууда биз бирдиктүү тартип болбогондуктан мурдага чейин ушуга тартипке келтириш өтө кыйын мезгилдер болду. Бирок бүгүнкү күнү конкретный ушул маселени чечилип, кандай иштөө жолдору бүгүн такталды. Ушул тапта сайдын ичинен шагыл таштарды казуу токтоткондуктан ага болгон баа заматта жогорулады. Эми жеке ишкерлер жооптуу кызматкерлер менен кайрадан жаңы келишим түзүү жагын карашууда. Антпесе шебен кум чыгарган компаниялардын иши бир топ артка жылмакчы. Анан биз договор кылгандан кийин баягы акчасын которуп койгон, биз ошолорго беришибиз керек. Бере албасак алар бизге сотко берет. Канагандай азыр действительно азыр 600 сомдон жогорулуп атат. Уже 1-июнда уже 1000 сом, 1-июнга дейин болсо, сезон башталганда уже 1000 сомго чыгып кетиши мүмкүн. Сузак районун аралап өткөн Көк Арчана Кара Дарыя дамбалары 1971-жылдары курулган деген маалыматтар бар. Өткөн жыл аларды жаңылоо үчүн мамлекет тарабынан 96 миллион сом коротулган. Ал эми 20 жеке тараптын 4-өсү гана мамлекетке салык төлөшөт. Дамир Кубанычбеков, Замирбек Тойчубаев, 7 канал.